Элди арзан турак жай менен камсыз кылуу боюнча президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык Жалал Абад облусунун аймагында 10 турак жай комплекси курулуп жатат. Мында 7000ден ашык батир болот. Быйылкы жылга Жалал Абад шаарындагы Асман 1 жана Сузак районундагы Асман 5-6 бөлүктөрү толугу менен бүткүрүлүп, элдин пайдалануусуна өткөрүлөт. Барыбызга маалым болгондой, ипотекалык үйлөрдүн курулушун министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өз көзөмөлүнө алган. Бир нече күн мурун жеринен таанышканы маалым. Бүгүн биз ипотекалык үйлөрдүн курулушу боюнча толук маалымат беребиз. Мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн курулушуна алгачкылардан болуп, мына ушул Жалал Абад шаарындагы Асман 1 кварталына капсула салынган. Бүгүнкү күндө мында курулуштун 80% аткарылып, жакынкы күндөрү пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Асман турак жай комплекстери жайгашкан аймак өзүнчө бир шаарчага айланат. Мында балдар ойночу жана машыгуучу аянтчасы, эс алуу жайлары, жер үстүндө жана жер төлөсүндө унаа токтотуучу жайлары каралган. Бул жерде бизде Асман турак жай комплекси общий 7 блоктон турат. 7 блоктун бардыгында иш кызуу жүрүүдө азыр. Азыр мындай карасаңыз, бизде фасад иштери дагы уже акырына баратат. Крышалары жабылып бүткөн. Ошону менен бирге бизде мына ограждениялар дагы уже тосулуп бүттү десек эле болот. Мына арчалар тегилип, газондор, жашылдандыруу немелерибиз дагы каралган бул жерде. Андан сырткары бизде мына өзүңүздөр көргөндөй түнү жарыктандыруу дагы каралган блокторубузда. Бул бизге материалдын качествосуна дагы жакшы көзөмөл болот бизде. И иштин сапатына дагы. Бул жерде багы базалит деп коебуз. 110 плотностьтагы утепление колдонулат бизде. Жылуу и салкын болуш үчүн. Көп кабаттуу үйдө жашоочулар үчүн бүт шарттар түзүлөт. Учурда Асман 1дин ички жасалгалоо иштери кызуу жүрүүдө. Бизде бул Асман Резиденс 1 комплексибизде бул 2 комнат квартирабыз. 2 комнат квартирасынан бул жери спальник комнатасы. Спальник комнатасына жылуу системалар коюлуп бүттү. Потолоктор жасалып калды. Электр зымдар да даяр болуп калды. Бул жагы бизде туалет. Туалет отдельный и душевой кабинасы да бизде отдельный каралган. Бияк душевой кабинабыз, бияк гостиный комнатабыз и бул жак кухнябыз. Бул жерде бүт курулуш материалдары негизинен сапаттуу, бүт ошол жагына бизде катуу көзөмөл болгон үчүн бүт эшиктерибиз, бүт кеткен материалдар Россиядан келип, жакшы качестводагы материалдар. Полдор бардыгыбыз бизде ошо жакшы материалдар каралган. Бул жагы бизде кухнябыз, мынакей. Кухняда көрсөңүз керек, кемири бардыгы удобствосы менен мына гарнитуруга коюлуучу немелер дагы коюлуп бүт даяр. Бизде азыр Асман 1 немезде бүт квартира ремонт болуп башталды. Алды 6-7 этажга чыгып калган. Мына уже бүткөн немеси азыр бизде бүт иштер катуу жүрүүдө. Отделкалары бүт, потолок жасагандар, пол жасагандар бүт катуу тартипте иштеп атышат. Мындан сырткары Асман 2-3 кварталындагы үйлөр дагы тездик менен көтөрүлүүдө. 2 объекти 450ден 900 батирди түзөт. Бүткөрүү мөөнөтү 2025 жылга көрсөтүлгөн. 2023-түн 1 декабрында баштаганбыз. Кудайым бурса азыр 7 этаждын перекрытиясына келип калдык. Общий бул жерде жалпысынан 5 блок бар. Общий квартиранын жалпы саны 450 квартира куруп атабыз. Буюрса азыр иштер кызуу кандай жүрүп атат. Үчтү дагы ошо экөө бирдей башталган бир момент. Азыр ал жактагы 6 этаждын перекрытиясына келип калды. Кудайым буюрса ушул быйыл үстүн жапканга аракет кылып атабыз. Быйыл пайдаланууга берилүүчү турак жайлардын катарын Сузак районундагы Асман 5-6 кварталындагы көп кабаттуу үйлөр толуктайт. Ушул тапта 5 кабаттуу үйлөрдүн чатырлары жабылып, жумуштун 80% бүткөн. Курулуштун 80% аткарылып калдык. Буюрса 6 блоктун чатырын жабып, бул жагы дагы уже 50%ке бүтүп калды чатыры. Буюрса убактында срогуна эме кылганга иншалла беребиз бүтүрүп. Азыр ички жумуштарынан боюнча отделка ремонт уже 4-этажга келип калды. Сантехник, электрика уже полностью бүттү ичинде. Азыр отделка
4 этажга чейин балдар уже биздин көзөмөлдө жакшынакай кылып элдерге тапшырып бергенге аракет кылабыз. Малярный работа калды, потому что подъездный частта жумуштар бүтө элек, ал ошого байланыштуу ал жерде движение болгон үчүн конец этапта кылып бүтүрөбүз аны. Республиканын аймагында ипотекалык көп кабаттуу үйлөр биринчилерден болуп Жалал Абадта башталган. Облуста жогоруда белгиленгендей 10 турак жай комплекстери курулууда. 2025-жылы 7500 үй бүлөгө батирлер тапшырылат. Өлкө башчынын тапшырмасына ылайык Жалал Абадка 2026-жылга 10 000 үй курулуп бүтүшү керек. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.